Биз кыздарыбызды чет өлкөгө чыгарбайбыз, же болбосо күйөөгө чыккандан кийин алар ошо чыгат деген бул туура эмес. Биз аларды коргошубуз керек деп ошондо бир экиле бай сөз менен түшүндүрүп эле келишет да. Аялдарды бир буюм катары дагы элестеткенде сезилген жокпу, Кооздомо эле бирдеме бир жерге коюп койсоң жашынакай болуп турган нерседей көрүнөт да. Жеке жашоосу жөнүндө, анан кийин ылдыйраак түшүп көрсөк, алардын төшөгү жөнүндө, анан андан ылдый түшсөк, бул кыздыгы тууралуу маселе болуп. Жашына чектөө дагы, таң калыштуу. Биздин эркектер зордуктаса зордуктасын, эң маанилүүсү бизде калсын деген мааниде да. Бул деген дискриминация. Силер бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр 200 киши чакырып келем. Ар бир депутаттын сүйлөгөнүн, ар бир комментарий бергенибизге, ошого эле мынакей глава КГБ келип колуңарды сындырабыз дегенге чейин аябай катуу чоң талкуу болот экен өзү чет өлкөдө дагычы. Кыйын татаал суроолор оңой жол менен чечилбейт. Депутат Шайлыбек Атазовдун кыздарды миграцияга ата-энесинин коштоосу менен же күйөөгө чыккандан кийин гана жиберүү деген демилгеси аялдардын укугун чектөө катары сынга алынды. Бүгүн ошо эжесиндер берүүсүндө биз ушул темада сүйлөйбүз. Студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы жана активист Нурзада Садырбекова жана берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова экөөбүз алып барабыз. Студияга кош келиңиздер. Биз берүүнүн башында эле айтып өтөлү, ушул сунушту демилгелеген Шайлыбек Атазовду эле экөөлүүнү биз чакырганга аябай аракет кылдык. Тилекке каршы майнап чыккан жок, жана биздин каттарыбыз жоопсуз калды. Балким берүүнү көргөндөн кийин өз пикирин билдирүүнү аракет кылаттыр Шайлыбек Атазов. Ал эми эске сала турган болсом, буга чейин Али айтып өткөндөй эле 9-июнда Шайлыбек Атазов Жогорку Кеңештин жыйынында трибунада туруп 18-20 жаштагы кыздарды миграцияга ата-эненин коштоосунда же болбосо күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнүн коштоосуна гана жиберүү керек экенин айткан. Келе ошол жерден үзүндүнү көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз. Миграция боюнча мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе. Мынакей, уктук. Дегенде эле Айдайым, сизден баштасак, сиз аял катары дагы, айым депутат катары дагы кесиптешиңиздин ушул сунушун кандай кабыл алдыңыз? Жалпы эле аял депутаттардын реакциясы кандай болду? Бизге аябай кызык да. Туура айтасыздар, бул ушул Атазов, Шайлыбек Атазовдун мындай элге кайрылганы менен аябай чоң резонанстуу болуп атат да, коомдо аябай катуу жүрүп атат. Талкуу жүрүп атат. Мен да ойлойм, биз деген эми Кыргызстан өзү светтик, социалдык коом болгондукка караштуу бул туура эмес депчи. Анткени если биз мындайга барсак, бул артка кеткендик болуп эсептелинет да. Анан эми жалпы коллегаларым, биздин аялдар депутаттар бунун жөнүндө кандай ой пикирлери бар экен чындап айтканда мен азыр айта албаймын. Анткени деген жакын арада эле мен ошо Питерге барып келдим. Ошондон улам кандай десем, бул ушул темага биз талкуу болгон жок да, биздин аялдардын арасында. Сиз өзүңүз таң калдыңызбы укканда деп? Ооба, мен бул учурда ошо мен да өзүм Питерде болчумун. Ошо соц тармактан окуп алып, мен да аябай кызык, бул кандай себептен, эмне түрткү болду деп менде да өзүмдө да мындай кандай десем бир суроо пайда болду да. Өзүмдө отуруп аябай көп ойлондум, эмне себептен, балким буга деген жанагы өткөндө эле жакын арада дагы соц тармактарда бизде резонанс болуп кетпеди. 11 жаштагы кызды Москвадагы туугандары алып кетип, балким ошогундайбы депчи, ошогун негизинен болуп атабы деп. Бирок биз деген депутат болгондон кийин, мамлекеттин деңгээлинде болгондон кийин биз эле мындай орусча айткандай мындай узконаправленно карабашыбыз керек да. Кандай десем, биз обширно карашыбыз керек. Балким ошого мен ойлойм, ошо биздин кесиптешибиз Шайлыбек Атазов балким ошондой бир кандай десем бир кандай десем бир случайда карап эле ошо негизинде бул ушундай сунуш көтөрүп койдубу деген ой болуп атат да. Тилекке каршы биз ошо айтып өттүк, бул сын менен кабыл алган менен катар эле колдогон пикирлер дагы арбан болду. Өзгөчө эркектер арасында, маселен, ушул сиздин кесиптешиңиз Дастан Бекешев да өзүнүн Твиттерде баракчасында Шайлыбек Атазовду көп мырзалар, көп эркектер колдойт жана ошол пикирде деген оюн айтты да. Эмнеден улам мындай реакция деп ойлойсуз? Балким айыл
жердеги эркектер, айыл жердеги апалар, алар балким жында эле ошондой деп ойлошот да. Бирок мен азыр да айтып кетмекчимин, биз деген азыркы 21-кылымда жашап атабыз. Биз деген мынакей ошо светтик, мынакей да, социалдык коомдобуз да. Биз чет өлкөгө чыгышыбыз керек, биздин кыздарыбыз да, чет өлкөгө чыккандан кийин билим алышыбыз керек да. Балким билим албаса да, балким башка бир кандайдыр бир мынакей жумуш иш менен барыш керек да. Жакын арада эле аябай жакшы жаңылыктар келип атпайбы бизге. Биздин эле кыргыз айымыбыз мынакей ошол Кореяда, Сеул шаарында мынакей депутат болуп отурат да. Бул дагы болсо ошо жакшы көрсөткүч да. Бул дагы болсо мынакей ал айым деле мына жаш кезинде ошол жакка барып ошол жактан окуп дегенде анан бүгүнкү күндө депутат болуп атат да. Анан жок, биз деген терс жактарын карап алып эле, жок, биздин айымдарды, биздин кыздарды биз коргоо адатын, коргоо максатында биз кыздарыбызды чет өлкөгө чыгарбайбыз, же болбосо күйөөгө чыккандан кийин алар ошо чыгат деген бул туура эмес. Кыз бала үйлөнгөндөн кийин балалуу болот, үйдө отурат. Даже мындай айтсак, окуганга дагы шарты болбой калат да, турмушка чыккан кыздынчы. Нурзада, социалдык тармактарда ушул наразычылык жана сын пикирлер коштолгон флешмобдор дагы орун алды ушул билдирүүдөн кийин. Сиз аялдардын укуктарын коргоон активист катары дагы муну бир аялдарга койгон чектөө жана укуктарын бузуу деп эсептейсизби? Албетте, бул өзү демилге конституцияга туура келбейт, биринчиден. Экинчиден, биз элдин талабы деп эле көп мындай демилгелерди ишке ашырып койсок, анда башаламан башталып кетет. Ошондой ойлордон, ошондой пикирлерден алыс болушубуз керек. Андан кийин бир суроо пайда болгондон кийин аябай терең анализ кылып, изилдеп, кайсы демилге кайсы натыйжага алып келет, ошондо жакшы ойлонушубуз керек да. Албетте, бул жерде бизди наразы кылган нерсе бул, мисалы, мен оюмча ушудан мурун, бир 2 жума мурунбу, 2-3 жума мурунбу, дагы бир жаңылбасам Дастан деген активист спортсмен аябай чоң мындай видео тартып чыгарды да. Биздин кыздар чет өлкөгө барып, ал жерде сойкулук менен же башка ушундай начар нерселер менен алектенишет деген. Ошондой видео тарткандан кийин ал информацияны так бериш керек да. Кайсы шаарда канча учурлар болгон, полностью ошол датаны бериш керек да бизгечи, информацияны. Канча киши, мисалы МВДнын статистикасын бериш керек, мындай куру сөз кылып койгон болбойт да. Мисалы бул аябай мындай чоң резонанс болду десек болот да. Мисалы көпчүлүк, мен деле соц тармакты көп карайм, баары эле ошолордун сөзүн туура алып келип кордолуп жатат, ушундай иштер болуп жатат деп аларды колдоп башташты да. Бирок бул мындай жок жерден эле бир кишинин өзүнүн пикири, ошол пикирден ушунчалык чоң, кандай десем, башаламан бир ситуация болуп калды да. Ошого мен оюмча активисттер болобу, депутаттар болобу, ким болобу, маалыматты жакшы текшерип, анализдеп, серепчилер менен, адистер менен жакшы сүйлөшүп, ушул чынбы, кандай маалымат бар, кандай статистика бар деп билип, анан кийин демилгелерди алып келиш керек да. Биз ушул Атазовдун билдирүүсүнөн кийин 18-20 жаштагы, же болбосо ушул курактагы кыздар менен да сүйлөшүп көрдүк. Алардын пикирин угуп көрөлү, анан маегиз улантабыз, Туура эмес деп ойлойм, себеби мен деле кетким келет башка өлкөгө. Эс алгандын деле өзүм деле кетким келет. Бирок 18 жашка андай болбойт деп ойлойм да. Эмне үчүн бул туура эмес деп ойлойсуз? Негизи кыздардын укугу дагы бир болуш керек деп ойлойм. Мырзалардыкы менен тең болуш керек. Чындыгында эми турмушка чыга элек да, эми ата-энеден алыс чыкканга болбойт го, мен оюмча деле. Качан турмушка чыккандан кийин ошо жолдошуң менен чогуу барсаң болот го деп ойлойм. Азыр мисалы Кыргызстандын өзүндө эле мындай жумуш орундар дагы чектелүү да, мисалы жетишсиз. Бул жакта Кыргызстанда өзүң эле жумуш орундарды ээлеп иштеп калайын десең, ата-энеге дагы жардам бериш керек. Мисалы окууга тапшырганда дагы кошумча биз дагы азыр мисалы кошумча иштерди дагы, жумуштарды аткарып атпайбызбы? Ошого акча, каражаттар дагы жетишсиз болуп калат.
ошон үчүн бул ойго такыр кошулбаймын. Мен ата-энем менен чыксам да жакшы болот, анткени ал жакта көп жаман нерселер менен жолукса болот, мүмкүн. Ошол үчүн ата-энем менен же күйөөгө чыгып анан барса жакшыраак болот деп ойлойм. Анткени алар коргоп, алар менен ой бөлүшүп, үйдү сагынбай. Мага жаккан жок айткан негизичи, себеби биз мисалы биз окууга чыгып калсак, ата-энебиз бизге го макул, бизге общежитие берет, ата-энебиз каяка жашап калат. Алардын да жол киресин ким төлөйт? Анда бизге ошончолук акча жумуштап берсин же окуусун жакшы кылып берсин. Эгерде биз күйөөбүз менен же ата-энебиз менен гана чыга турган болсокчу. Но это же ведь выбор каждого, и никто не вправе как бы вообще тоскоолдук эч ким кыла албайт да. Свободная страна, мы сами праве решать, куда вы нам летать. Ну, конечно, с родителями тоже обсудить это, конечно, надо, но самостоятельно, совершеннолетие. Да. Так, мужчинам можно взять, можно, а женщинам нельзя. Да, типа. именно женщинам. Это дискриминация полов. Любой эле кыз окугусу келет да чет өлкөдө. Азыр бизде мындай чоң окуу жайларда окуш мындай эле болуп калды да. А чет өлкөдө окуган кичине мындай жакшыраак. А вот иштегени мен макул эмесмин. 18 жаштагы кыз каяка барып иштейт, ким менен жашайт, ошого эме болуп атат да. Ата-энеси менен коштоп барган деле туура эмес болуп калат го. Анын баарына өздөрүнүн каражаттары кетет да. Ал эми азыркы учурда бардык студенттер жалгыз эле кетип, ошол жактан кандай десем, иштеп атышат, окуп атышат. Ата-энеси бул жакта болсо да жардам берип атышат. Азыр технология өнүктү, карта деген бар, жардам берип атышат. Менин оюмча жалгыз эле барган туура го дейм. Мына биз көрүп тургандай, кадимки эле студент кыздар, булар өздөрү дагы ошол балким депутат ойлонбогон нерселерди ойлонуп айтып атышат да, буга деген канчалык каражат кетет, ата-энеси да жанына коштоп барабы, анда ким аларга жумуш таап берет, бул жакта калчу болсо депчи, баягы көптөгөн суроолор көтөрүлүп атат да бул жерден элечи, мисалы. Анан ушул жерге дагы Айдайым сизге дагы суроо узатсам, жалпысынан ушундай демилгелерди көтөрүп чыкканда, мисалы кыздарды карап отурсак, бул кыздардын дээрлик көп эле каршы болуп атышат да, бардыгы эле десек деле болот. Бир-эки эле кыз мен мындай чыгып көрбөгөндүктөн билбейт экенмин, ата-энеме баргам жакшы окшойт деп мындай бир аз мындай күмөн санап атышат дегендейчи. Анан ушундай эмне үчүн бул жерде суроо талап бар деп айткан менен, бирок ошол демилге, ошол мыйзам кыздарга каратылгандыктан кыздардын арасында андай талап жок экен да, мисалы. Анан мындай бир фокус группа өткөрүп, же болбосо баягы ошол кимге ошол мыйзамды арнап жатсаң, ошол адамдардын арасында балким кандайдыр бир биринчи талкуу болуш керек болчу да. Ооба, мынакей азыр өзүбүз деле көрбөдүк сурамжылоонун негизинде да, кыздар деле туура айтып атат. Эмне себептен бул деген дискриминация да, бул деген адамдын укугу бузулуп атат. Себеби дегенде мынакей даже биздин конституцияда 31-беренесинде бар да, адам өзү жаран чет өлкөгө орусча айтканда беспрепятственно чыгып, кайра беспрепятственно кире алат деген да. Если ты совершеннолетний, 18 жашка чыккандан кийин, паспорту болгондон кийин, ата-энең уруксат, ата-энесиз деле, жолдошуз жок эле, чыгып барганга мүмкүнчүлүк берет конституция. Ар кайсы чакырылыштын депутаттар буга чейин ушул суроого кайрылып көтөрүп жүрүшкөн эмес беле? Мисалы 2013-жылы Ыргал Кадыралиева да ошо кыздарды ата-энесинин уруксатысыз чет жакка чыгарбоону сунуштаган. 2015-жылы бул маселеге депутат Турсунбай Бакир уулу кайрылган. Мындай ушул өңдүү сунуштар ошо аялдарга кам көрүү, аларды коргоо деген мындай бир сөз менен ошондой таризде түшүндүрүлөт да. Анан мисалы жогоруда дагы бир депутаттардын бири кантип түшүндүрөт ба, кыз келиндер чет жакта сойкулук менен алектенип кетет, кээ болсо чет жакка чыгып башка улуттагы эркектерге күйөө тийип кетип атышат. Биз ошо кыргыздын генофондун сактап калалы, кыздарыбызды сактап калалы, анан аяк коюп кор болуп атышат деп эле мындай бир биз аларды коргошубуз керек деп ошондой бир-эки эле сөз менен түшүндүрүп эле келишет да. Анан ошол депутаттардын дагы, карапайым жарандардын дагы ошол аялдардын кыймылын чектөөгө умтулуусу
тынчсыздануудан тышкары дагы эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Мен оюмча бул өзү көпчүлүк эле убакта адамдар, ошол депутаттар, көпчүлүк ушундай мыйзам чыгарган органдар кандайдыр бир системалык проблемаларды түшүнбөгөндөн улам болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анткени аялдар жыргаганынан четке чыккан жок. Бул жерде көпчүлүк кредитин төлөйт, бала чакасын багат, ата-энесин багат, ошого алар четке чыкканда мындай аргасыз болгондон чыгат. Четке чыкканда бул мындай чоң көйгөй десем, анткени көпчүлүк өзүнүн укугун, эл аралык укуктарды, ошол жерге барган жергиликтүү мамлекеттин укуктарын билбеген, мыйзамдарын билбеген болуп калат дагы, алданып калышы мүмкүн. Кандайдыр бир башка ушундай мисалы сойкулук, ошондой группировкаларга алданып калышы мүмкүн да. Бул биринчиден баарыбызга эле кооптуу. Ал үчүн мисалы четке чыгып келип аткан аялдарды, эркектерди деле маалымат берип, кандай кылганда туура, эч кимге паспортун бербешиң керек, ушундай эрежелерди үйрөтүп чыгарыш керек дейм да. Анан үчүнчүсүнөн четке чыкканда көпчүлүк ал жердин мындай шарттарына чыдабай же ошол эле алданып калып, мындай начар иштерге барышы мүмкүн. Бирок ал бардык эле аялдар ошондой болот же атайын ошондой кылат деген туура эмес да. Бул көпчүлүк убакта эле катачылык, мындай сабатсыздык и ушундай системалык бир көрүнүштөр да. Ошолорду баарын изилдеп, анан кийин мындай сунуштарды кылыш керек. Нурзада, ошолор кезде сизге мындай же болбосо аял активисттер да көп жазып атышат, аялдарды бир буюм катары дагы элестеткенде сезилген жокпу, мындай же жолдошуң көтөрүп чыгат сени, же ата-энең көтөрүп чыгат деген таризде. Объект, субъект деп коет го, Ооба. Биз мына мисалы 21-кылымда жашап деле до сих пор ошол аялдар мындай өзүнө өзү кам көрө албаган, мындай билими жок, сабатсыз, кандайдыр вообще мээси жок адамга окшоп бир нерседей көрүнөт да, көпчүлүктөр белечи. Чечим кабыл албаган. Өзүнө өзү мындай чечим кабыл албаган, же жоопкерчилик ала албаган, ушундай бир мындай кандай десем бир кооздомо эле бирдеме бир жерге коюп койсоң жашынакай болуп турган нерседей көрүнөт да. Бирок биз көптөн бери ушуну айтып келебиз. Биз деле кадимкидей адамбыз, өзүбүздүн денебизге, өзүбүздүн мындай кандайдыр бир каалоолорубузга өзүбүз жоопкерчилик ала алабыз деген. Мен да бир кызык пикир окуп калдым ошо соц тармактардан, ушинтип талкуулап жатканда. Өзү негизи эле ушул сунушту дагы, буга чейинки сунуштарды дагы алып көрсөк, бул ушул кыздарды коргоо деп айтып атышат, жеке жашоосу жөнүндө, анан кийин ылдыйраак түшүп көрсөк, алардын төшөгү жөнүндө, анан андан ылдый түшсөк, бул кыздыгы тууралуу маселе болуп. Жашына чектөө дагы, таң калыштуу. Анан мына мектепти бүтөр менен эле баягы кыз мындай баягы кыз бойдон калыш керек, Кыргызстан ичинде дегенде эле бир ушундай угулуп кетет экен да, башкача алып карагандачы. Анан же болбосо күйөө тийгенден кийин анан күйөөсү менен чыга берсин, же ата-энеси ошол кайтарып барып, кайтарып келсин, баягы кыздын кыздыгы Кыргызстан ичинде калсын дегендей бир пикир абдан мага мындай бир ошо кызык болду да, кызыктуу. Ошол улап кетейин. Ошол эле убакта Кыргызстандагы кыздар кандай кордук көрүп жатышат, канчалаган зордуктар болуп атат, канчалаган мындай зомбулук учурлары болуп атат, ал менен эч кимдин иши жок да. Кыргызстанда болсо боло берсин, биздин эркектер зордуктаса зордуктасын, эң маанилүүсү бизде калсын деген мааниде да. Ошол деле туура эмес да. Анткени биз бул жерде кыздарды калсын деген учурда биз бул жерде аларга коопсуз мындай бир шарт түзүшүбүз керек. Сиз дагы мен билгенден ушул Шайлообек Атазовдун пикирине каршы пикетке чыккандардын бирисиз. Эгер адашпасам, бир апта ичинде эле 2 жолу пикет болгон. Келгиле ушул жерден дагы бир аз кадр көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Жогорку кеңештин алдына депутат Шайлообек Атазовго каршы кайрадан пикет өттү. Алыс кетпейлик, биздин конституциялык укугубузду эле чектеген болот. Бир мыйзамды бир мыйзамга каршы эле ошол депутаттардын билимсиздигинен чыгара беришет да. Эмне үчүн жанагы метродо кыздар кордолуп атат, анан поезддан ыргытылып жиберип атат деп ошондой гана кыздарды айтат да. Ал эми бизде ошол чет өлкөдө жүрүп, мисалы үчүн посол болуп иштеп аткан кыздарды, эл аралык уюмдарда иштеп аткан кыздарды эмнеге айтышпайт, мындай ийгиликтерди жаратып, кыргыздын момундай жүзү болгон жакшы жумуштарда иштеп, бияктагы акча салып үй бүлөсүн багып аткан кыздарыбызды айтышпайт, анан ошону эле көрө калышат да. Акцияга чыккандар миграцияга кетип жаткан кыздар тууралуу депутаттын парламенттин жыйынында айткан сөзүн кескин сындап, Шайлообек Атазовдун мандатын тапшырууну талап кылышты. Азыр Атазов чыгып бизге мындай эмнеге ал сөзүн айтканын туура эмес сөз айтып койдум, мындай ойлобой эле сүйлөп койдум деген сөз менен чыгат го деп ойлогонбуз. Ал чыгып алып эле кайра эле ошол эле сөзүн мындай коргонуп айтып атат да. Түркменистандыкындай, Афганистандыкындай мындай толугу менен укуктарыбызды чектеп койгусу келип атат да. Пикетке чыккандарга депутаттар Шайлообек Атазов, Марлен Маматалиев, Айбек Осмонов чыгып жолукту. Бүгүнкү митингдин эң мындай кандай десем, түшүнүксүз, акылга келбес моменти бул Атазовдун бизди коркутканы да. Силер азыр бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр Дордойдон башка жаңы конуштардан өзүмүн шайлоочуларымды алып келип силерге көрсөтөм дегени бизге чоң мындай бир кандай десем суроо жаратты да. Мындай депутаттар жогорку кеңеште эмне кылып жүрүшөт? Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусияда эле 1 миллиондон ашык кыргызстандык эмгек миграциясында жүрөт. Мына азыр тасманын эң соңунда Нурзада сиз дагы бир аябай ызырынып сүйлөп жатканыңызды көрбөдүкпү? Себеби ушул айтып жатасыз, Шайлообек Атазов кайра келип бизди коркутуп үркүтүүлөр менен мындай кеткиле, мен азыр өзүм шайлоочуларымды силерге чыгарып коем деген сыяктуу айтты деп. Сиз мындайды күткөн эмес белеңиз? Ушул эл өкүлдөрү чыгып жокмун. Мен ал чыгып бизге сүйлөйт деген дагы оюм болгон эмес. Ал чыкканда мындай кандайдыр бир таң калыштуу сезимдер пайда болду. Чыкса, значит, мындай кандайдыр бир диалогко даяр деп ойлогомун да. Көпчүлүк убакта эле, мисалы, ар кимибиз өзүбүз ката кетиребиз. Бул нормально, бул кадимки эле нерсе. Бирок ал жерге чыгып алып, биринчи сөзү мына рахмат, азыр силер бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр 200 киши чакырып келем. Анан ишти көрөбүз дегенде кылганда мен ойлодум, эч кандай диалог болбойт. Бул киши өзүнүн катасындагы, өзүнүн кандайдыр бир абсурд болгон инициативасын деле түшүнбөптүр деп ушундай неме болуп калды, сезим болуп калды да. Бул алгачкы ирет эмес да, ошентип эл өкүлү же ушул атка минер чыгып кайра коркутуп аткан учур. Ушул эле кезде аялдар укуктарына байланыштуу ушундай сыяктуу иш-чараларда дайыма бир атайын бир топ келип бузганга аракет кылган дагы бир нече ирет болуп келгенбиз. Бул бир маданий бир саясаттагы бир маданиятка айланып аткан жокпу? Ушундай сыяктуу ыкмалар. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Бизде мисалы мен социолог катары айта алам, бул биздин мындай маданиятта зордук маданияты бар да. Аябай эле түптөлүп калган. Биз акыркы убакта аябай эле мындай көп ошондой учурларды байкап атабыз. Мисалы, жана кызды, кичинекей кызды Москвада кордогонун да, ошол кичинекей кыз жаш балдарды караганын алып келип алышып, ал жерде уруп согушуп, ошол эле убакта кичинекей кызды мектепте мугалим сабаганы деле, мисалы, ошол армиядагы балдар дедовщинага кабыл болгону, ошол эле убакта биздин урматтуу ГКНБнын башчысы деле депутаттарды колун сындырып коем дегени деле баардыгы бир ажыдардын башы десек болот да. Айдайым, биз дал ушул студияда бир нече программа мурда эле эсиңиздеби, Түркмөнстандагы чектөөлөр, Ооганстандагы бир мындай акылга сыйгыз аялдарга болгон мамиле туурасында сүйлөшүп, ошол эле кезде 21-кылымда ошондой сыяктуу темалар көтөрүлүп жатканда таң калып отурганбыз да. Андан бир нече апта өткөндөн кийин эле сиздерди студияга чакырып алып, эми Кыргызстандагы ушундай аялдар
аялдарды бир сырт жакка чыгууга чектөө туурасында бул деле менимче 21-кылымда дагы деле таң калыштуу нерсе, ушундай талкуулар. Бул биз коңшу өлкөлөрдө таң калып аткан нерселер кайра эле Кыргызстанда дагы талкууланып жатканы эмнеден кабар берет деп эсептейсиз? Анан ошол эле кезде сиздин кесиптештериңиз айтып атпайбы, биз айымдардын укуктарын коргоо максатында ошондой кылып жатабыз деп. Балким башка бир жолдору, башка бир ыкмалары бардыр, чектебей туруп беле колдогонго. Эми кыскача эле жооп берейин. Мынакей өйдөдө да айтылып кетти. Мындай демилге менен ошо 5-чакырылышында да депутаты Ыргал Кадыралиева да көтөргөн. Ал дагы эмне себептен көтөргөндө дегенде, ал жообунда айткан, ошо аял затынын укугун коргоо максатында деп айтып атат да. Анан буну менен мен эмне айткым келет, чет өлкөдөгү Туркменистанды, Афганистанды айтпай эле коелук. Буну эмне айткым келет, эгерде бүгүнкү күндө 21-кылымда биз аял затынын укугун коргойбуз десек, чындап айтканда, бул маселени биз чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу менен чече албайбыз. Эгерде чындап биз ошо чын дилибиз менен аял затынын укугун кантип коргойбуз, бүгүнкү күндө чындап айтканда аябай көп зордук зомбулукка кабыл алган аялдар бизде бүгүнкү күндө мынакей Кыргызстанда эле аябай көп. Бирок эмнегедир бул нерсени бизде кандай десем резонанс кылып айтылбайт да. Милиция заявление жазган күнүндө эртесин барып алып кетип калышат. Чындап эле биз эгерде ушуга укугун коргойбуз десек, буну деген башкача түрү менен, башка жол менен барсак болот да. Биз деген ошо Афганистанга, Туркменистандан алардан үлгү алып, алар менен тең келбестиктен биз деген наоборот мынакей өнүгүп өскөн мамлекеттен мындай кандай десем, пример алсак аябай жакшы болмок да. Мисалы, Дүйнөлүк банктын отчетуна ылайык 190 өлкөнүн ичинен 56-дан ашык өлкөдө аялдардын кыймылына кандайдыр бир чектөөлөр бар экен да. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы учууга, бир жакка саякаттоого, күйөөсү менен келечектеги жашаган жерин тандоого тыюу салынган экен. Ошол учурда кээ бир өлкөлөрдө, мисалы сиз айтып кеткендей эле эрежелер жумшарып жатышат. Мисалы ошо Сауд Аравиясында 2018-жылы аялдарга унаа айдоого уруксат берилген, 2018-жылга чейин тыюу салынып келбеди беле. Анан ага чейин ушу аялдарга футболго барууга дагы уруксат берилген, мындай бир четинен карасаң өзгөрүүлөр болуп жатат, башка өлкөлөрдө кайра тыюулар күчөп, мындай бир кызыктуу, абдан бир дүйнөдө көрүнүштөргө биз ушундай күбө болуп отурабыз да. Анан кийин ошол дүйнөлүк коомчулуктун алдында өздөрүнүн ушундай имиджин жакшыртууну каалап жаткан өлкөлөр аялдарга көбүрөөк ушундай бир укуктарын кайра күчөтүп, көбүрөөк эркиндиктерди берип жатышат да. Анан бул окшогон демилгелер сунушталганда биздин мамлекеттин имиджи, биздин атка минерлердин имиджи деп коебуз, саясатчылардын имиджине кандай таасирин тийгизет? Себеби биз Түркмөнстан дегенде эле азыр эмнени эстейбиз? Ооганстан десе эле эмнени мисал келтиребиз да? Бул деле алардын имиджине мындай түздөн-түз таасир тийгизгени анык болуп атпайбы? Мындай экенде, мына айтып атпайм, мен жакын арада эле мына Питерге барып келдим депчи, молодежный форум болду да. Анан биз ойлойбуз да, биз деген өзүбүздүн өлкөбүздү, өзүбүздүн саясатыбызды алып баратабыз, бизди ким карайт? Эми ойлойбуз да, биздин жыйын деле мен ойлочумун да, кандайдыр бир эми карашса дагы мындай чоң бир глобалдуу нерселерге маани берип карашат го десек, жок, биздин ар бир депутаттын сүйлөгөнүн, ар бир комментарий бергенибиз жыйын учурунда сиз айткандай ошого эле мынакей глава КГБ келип колуңарды сындырабыз дегенге чейин аябай катуу чоң талкуу болот экен өзү чет өлкөдө дагычы. Анан биз барганда мына биздин кесиптештерибиз ошо Өзбекстандын депутаттары, Казакстандын айым депутаттары менен сүйлөшүп калдык, айтып атат, негизи силер кыргыздар аябай демократичная странасыңар дейт да. Бирок бул менен мен да макулмун, себеби деген мынакей Көчөлү Атазов bunday sunuş чыгып атат, мынакей биздин жарандарыбыз көчө пикет кылып жогорку кеңештин алдында турушат да. Бунун баардыгы тең чет өлкөдө, вообще за границей все отслеживается. Анан сиздердин сурооңуздарга сиз айтпайсызбы, шек келтиреби же мындай таасир этеби дегенде мен ойлойм таасир этет. Нурзадай, мисалы социал тармактарда мен бир канча посттордон да окуп калдым. Аябай өзгөчө дагы бир блогер кыз жазыптыр. Биз чет өлкөгө депутаттарга айтып койгочу дейт да, биз чет өлкөгө там сойкулук менен алектенген эмес, же болбосо чет өлкөдө арооба башка улуттун өкүлдөрүнө турмушка чыкканга эмес, биз керек болсо жакшы жумуш издегенге, эс алганга, саякаттаганга, балким
жакшы бир билим берүүгө, мектеп, окуу жай, ушундай сыяктуу нерселерди издегенге баратабыз деп. Мүмкүн проблеманын түпкү тамыры башка жакта жататтыр. Анан ушундай сыяктуу шарттар Кыргызстанда түзүлбөгөнү ошол кезде биз билебиз, Кыргызстан соңку эле иликтөөдө аялдар үчүн бир мындай кооптуу аймак, кооптуу өлкө деп аталган ушул өңдүү учурлардагы балким кыз келиндердин сыртка чыгып кеткенине себеп болуп жаткандыр. Эч бир кыз же бир аял четке чыгып же бир жака кетип атканда мен мындай кандайдыр бир начар нерсе менен алектенем деп ойлобойт да. Ал мен айткандай эле системалык көйгөй. Ал жерге барып көбүнчө эле алданып калышат же аргасыз болушат да. Мисалы мындай жөнөкөй жумуштарда мындай жетиштүү акча төлөбөшү мүмкүн. Ошого алар бирөө келип мына давай ушундай иш бар, сага жакшы акча төлөп берет десе алданып калышы мүмкүн. Анан көпчүлүк эле убакта биз мындай начар ушул депутаттар, ушул активисттер айтып келип атат, ушундай начар учурларды эле мындай талкуу кылабыз да. Мисалы четке барып ресторан ачып, да, мисалы жакында эле Мишлен жылдызын алган кыргыз айымы, Уктуга айымы. Ошол эле Асель Сартбаева Великобританияга барып кандай бир улуу окумуштуу болду. Айда айым айтып кеткендей, Сеулга барып депутат болгон аларды эмнеге биз айтпайбыз? Көпчүлүк эле убакта чектешибиз керек, чыгарбашыбыз керек деп ишти оңой эле чечип койгонго барабыз да, бирок ал туура эмес. Эч кандай мындай кыйын татаал суроолор оңой жол менен чечилбейт. Ошол эле маалда эмне үчүн ошол миграцияга жаш кезинен кеткен эркектердин укугун ойлогулары келбейт, Жаш балдар дагы мектепти бүтүп 9-класстан кийин деле ошол эле Россияга барып, оор жумушта иштешет, кара жумушта иштешет, курулушта иштеп канчасы каза болуп кетип атат. Алар деле жаш балдар да, алардын деле укугу корголуш керек, мисалычы. Же кылмышка кириптер болгондо. Же болбосо баягы кылмыш топ түзүптүр деп мына кече жакында эле баягы жаңылык чыгып атат, Москвада кармалды депчи. Бул жерде деле биздин жаш балдарыбыз деле ошондой эле жаш кыздар эле кагылган тобокелчиликтерге дагы кагылышат да. Эмнегедир анда баарын укугун тең коргошубуз керек да, мындай алып карагандачы. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайлы. Анан жыйынтыгына дагы мен бир өзүм дагы кошумча айтып өткүм келип атат. Кыргызстанда жумушсуздардын тең жарымы аялдар. Ошол кезде миграция кеткен 1,5 миллион калктын дагы тең жарымы аялдар. Балким көйгөй башка жакта турат, Ооба. Бүгүн талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.